Зарбы көрермандар, УТРК Оштун эфирдик уақытысын андан ары кечки студияда түз эфирде улантабыз. Биздин бүгүнкү көтөрө турган тема онлайн шылуундардан кантип коргонобуз, акыркы учурларда интернет капчыктардан, карталардан акчасын алдырып жабыркаган жарандардын саны көп болууда. Ошол эле учурда Ички иштер министрлиги дагы быйылкы жылдын 8 айында жалпы 900 жарандар 903 миллион сомдун тегерегинде акчасын алдатып жибергенин статистика катары белгилеген. Biz бүгүн мына ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Анан албетте студиябызга биздин бүгүнкү маселе боюнча өздөрүнүн маалыматтары менен бөлүшкөнү келген конокторубуз бар. Сиздер менен тааныштыра кетсек, Акмал Разаков Кыргызстандын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын башчысы. Ошондой эле Нургазы Келдиев Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнүн жетектөөчү инспектору. Жана биздин кезектеги коногубуз Абсатар Табакалов Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Көпчүлүк учурда мисалы жарандарга мындай этият болууга чакырат элем. Акциялар, ар түрдүү лотереялар ойнотулду, сиз утуп алдыңыз же ушундай кызыктыруучу же болбосо өтө жогорку суммадагы маяна талап кылган жумуштарга чакыруу сыяктуу мындай азгыруучу шилтемелер келет да. Көбүнчө аны байкабайбыз. Аны мисалы алардын дагы бир мындай тактикасы бейтаныш эсептен да келбеши мүмкүн. Өзүбүздүн эле досторубуздун бирөөсүнүн телефонуна вирус түрүндө кирген болсо, ошодон тааныштан келсе биз эми ишенебиз да бири-бирибизге. Ошон үчүн сөзсүз андайлар бир дагы ачпаганга аракет кылыш керек. Себеби дайым эле телефонубуздагы антивирустук системабыз жетишерлик болбой калышы мүмкүн. Коргой албай калышы мүмкүн. Ошого этият болуш керек. Анан банктарда үстүнөн арызда арыз жазган мезгил боюнча айтайын деген. Улуттук банк кийлигише алабы? Бул баягы жана айтып кеткендей, баягы жаран өз макулдугу менен алдырып берген болуп атат. Бул баягы банк системасынын же банктык тиркеменин бир кандайдыр бир кемчилигинен болбой, өз колосу менен болуп атат. Бирок айланып келгенде сөзсүз түрдө бул алдамчылык болгон үчүн укук коргоо органдары гана кийлигише ала турган деңгээлге жетип калып атат да. Себеби биз арыз менен кайрылгандан изилдеп көрсөк, мисалы бир жарандын эсебинен акча башка эле бир Кыргыз Республикасынын жаранын эсебине түшөт, андан дагы бирисине бир канча эсептен кийин чет өлкөгө чыгып кетип атат да. Андай учурлар бар, тилекке каршы. каршы. Андай учурлар бар. Ал укук коргоо органдарындагы кесиптештерибизге дагы кыйынчылык жаратат бул учур. Ошондо көбүнө айтып атпайсызбы, кайсыл бир эсепке которуу аркылуу чет өлкөгө чыгып кетип жатат. Анда шылуундар, мисалы чет өлкөлүк жарандар болуп калабы? Бизде түшкөн арыздарды анализдеп караганыбызда көпчүлүк учурда ошол эсептен чыгып кеткен акчанын изи Кыргызстандан чыгып кетип атат да. Кыргызстан өзүндө калбайт. Кыргызстан учурунда болгондор өтө сейрек, алар көбүнчө укук коргоо органдары тарабынан табылып атат. Абсатар мырза, эми сөз кезеги ушул жерден сизге болот. Албетте эми Ош шаарында ички иштер башкармалыгы шаардагы жалпы статистика, шаардагы жалпы абал боюнча токтоло кетиңиз. Анан албетте эми жана жарандар урулук жабыркадым же бир ур токмоктон жабыркадым дегенде сөзсүз милицияга иш түшөт жана милицияга арыз менен кайрылат, өз кезегинде үмүт артат деген сыяктуу. Азыркы күндө мисалы эми акыркы 2-3 жылдын статистикасы, балким ушул жылдын 9-8 айы менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Телефондогу телефон аркылуу алдангандар, онлайн шылуундар акчасын алдырып жибергендер канчалык деңгээлде бар? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө айта турган болсок, Ош шаарынын аймагында жалпысынан ушул интернет кылмыштарына тиешелүү 26 арыз келип түшкөн. Алардын бардыгы ушул интернет тармагынан акчасын шылуундарга алдырып жибергендер болуп эсептелет. Алардын 2 кылмышы кыскартылган болсо, 3-өө бүгүнкү күндө сотко жиберилген. Ал эми калган 21 кылмыш бүгүн өндүрүштө турат, тергелет. Айта турган болсо, ошол эле кесиптештерим айтып кеткендей, алар ушул интернет тармагынан кандайдыр бир шилтеме келип, шилтемени ачканда алар өздөрүнүн шотундагы акчаны алдырып жиберген учурларды айтып кайрылышкан. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана башка кесиптештерибиз бул боюнча иштеп жатат. Бул интернет аймагында жаңыдан пайда болгон кибер кылмыштын катарына киргендиктен бүгүнкү күндө иштөө кичине татаалдык жаратып, чет мамлекетте жүргөндүгүнө карап, кылмышкерлер чет мамлекетте болгондугуна караганда ошол татаалдык жаратып, ошол жерден иш кичине
түшүп солуңдап калып атат жүрүшү. Бирок мамлекетибиздин жана мына биз бул ишти аягына чыгабыз. Буга чейин да бул кылмыштар болгон. Бардык кылмыш кылган, алдамчылык кылган жарандар жоопкерчиликке тартылган. Булар дагы аягы келип жоопкерчиликке тартылат деп ишендирип кете алам. Демек ошол жана Нургазы мырза айткандай эле ошол алданып жиберген, кайсыл бир жаран алдатып алдырып жиберген акча акыры барып балким ошол чет өлкөлүктөрдүн эсебинен которулат. Жана сиз айткандай ал ошол алдамчылардын катарында чет өлкөнүн жарандары да болуп калышы мүмкүн. Анан сиз жатпайсызбы, эл аралык кандайдыр бир издөөнүн же биргелешип натыйжасында бир жазага тартылгандар барбы, болобу негизи? Сөзсүз түрдө болот. Азыр бул жаңы кылмыш болуп жаткандыгынан азыркы учурда кызматкерлер иштеп атат. Бул жерден азыр айтып атпайбы, жана бирден бир карта Кыргызстандын ичинен 5-6 картага которулду кетип атат дейт. Ар бир ошол жерден текшерип чыгып атабыз. Текшерип чыкканда ар бир ошол башкага которгон картанын ээси дагы өзүнүн ошол жердеги картасына акча келип башка жака которулганын билбейт. Ал карта дагы жок. Биз текшерген учурда телефонунда онлайн тиркеме дагы жок болуп чыгып атат. Бүгүнкү күндө ошол аягы барып ушу чет өлкөгө чыккандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Сөзсүз түрдө булардын аягы токтотулат. Негизи буга чейин быйылкы жылдан эмес, мурдагы буга чейинки жылдарды алып караганда дагы мисалы бирөөнүн ошол акчасын эсебинен чыгарып алган шылуундар кайра жабыркагандарга, алдангандарга акчасын кайтарып берген учурлар болобу? Азыркы учурда андай учур болгон, бирок канчакесин так маалымат жок экен, бирок кайтарып берген учур дагы болгон. Көбүнчөсү кайтарып бербейт, жоопкерчиликке тартылып камактын тандап алышат. Негизи мыйзам боюнча ошол алдамчыларды, жалганчылар, шылуундар дейли, онлайн түрүндө алдап кетип жаткандар кандай жазага тартылат жана мыйзамда аларга кандай берене, кандай жаза көрсөтүлгөн? Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде көрсөтүлгөн 209 берене бар, алдамчылык беренеси менен. Ада көрсөтүлөт олуттуу өлчөмдө адамдардын тобу менен жасалган кылмыш. Бул 1000 эсеп көрсөткүчтөн 2000 эсеп көрсөткүчкө чейин же 3 жылдан 5 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындайча айтып болсок 100 миңден 200 миң сомго чейин айып пул салынат. Анан кечиресиз, булардын ошол жана айыпка жыгылып, акчалык айыпка жыгылып же темир уктоордун артында мисалы 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылгандардын арасында 18 жашка толо элек өспүрүмдөр дагы барбы же? Алар жаш курагына карап каралат. Жеңилдетилиши мүмкүн, Жаш курагына карап, эгер 18ге чыкпаган болсо, жазасы жеңилдетилип каралып жоопкерчиликке тартылат сөзсүз түрдө. Бирок ошол эле учурда шылуундук кылгандардын арасында бар болсо керек, жашы жете элек өспүрүмдөр. Сөзсүз түрдө азыркы учурда шылуундук кылгандардын азыркы интернет аймагындагы кылмышкерлер тарабынан жаш өспүрүмдөр тарабынан жок, алар катталган жок, жаш өсүнө кармалган жок. Бардыгы жашы жеткен, жаш курагы 18ден өйдө кылмышкерлер болуп жатат. Анан сиз айттыңыз го, жана статистиканы канча учур сиздерге арыз келип түшкөнүн, канчасынын бети ачылып, канчасы тергелип жатканын, канчасынын изи ачыла электиги тууралуу. Негизи чын эле ошол жабыркагандардын үнүн уга турган болсок, анан айтат да, баягы кылмыштардын бети убагында ачылбайт, эмне үчүн милиция бизге ошол алдагандарды убагында таап бере албайт депчи. Ал мунун себеби бир катар айттыңыз, жана чет өлкөгө чыгып кеткенден улам акчалар жана чет өлкөлүк алдамчылардын айынан иш солгундап калат, кыйынга туруп калат деп, дагы кандай себептери бар экенин азыр буюрса бизде кыска жарнамалык тыныгуу, андан соң өз оюңуз, маалыматтарыңыз менен бөлүшүп кетесиз, урматтуу көрөрмандар. Азыр бизде кыска жарнама. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Эсиңиздерге сала кетели, онлайн шылуундардан кантип коргонобуз. Мына ушул жаатта маселе суроонун айланасында маек куруп жатабыз жана тиешелүү адистер биздин студиябызда. Эгерде сиздердин суроо сунуштарыңыздар болсо, биз кабыл алууга даярбыз. Жана жарнама тыныгуудан мурда Абсатар мырзага айткан болчубуз, эмне себептен жанагы көпчүлүк эле жабыркап калгандар, онлайн жана тиркемелер аркылуу акчаларын алдырып жибергендер, жана кылмышкерлердин тез табылуусу
кайсыл бир деңгээлде тез жазасын алууну каалашат. Анан кылмыштын бети ачылбай жатса, ошол жана алдап кеткендер табылбай жатса, ошол сиздерге карата бир өзүнчө дооматтар айтылып калган учурлар болот. Негизи ушул кылмыштын убагында ачылбай калышы, солгундап калышы же убакыттын созулуп кетиши эмнеден улам болот? Себептерин токтоло кетсеңиз, жарандарга түшүндүрүп албетте. Бул кылмыштардын солгундап кетиши, ачылбай калышынын бирден бир себеби бул чет мамлекетке чыгып кеткен акчалар болуп жатат. Кылмышкерлер да ошо чет мамлекеттен болгондуктан аларды сүйлөшүү жолдору менен кармап келүү же ал жакка барып атайын оперативдик ыкчам иштерди жүргүзүү кичине татаалдыкка туура келгендиктен ал жак менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аларды кармаганга бир аз убакыт узагыраак кетип солгундап ачылыш кичине кыйындап баратат, кыйындап калган. Бирок сөзсүз түрдө ачылат бул кылмыштарчы. Ачылат, аягына жетет. Анан Акмал мырза дагы бир негизи бул бар маселе да. Азыр кайсыл ошол банктын тиркемесинен болбосун онлайн түрүндө насыя алуу абдан жеңилдеп калды. Анан негизи ошол коммерциялык банктардын системасын жана жөнөкөйлөштүрүүсүнө же татаалдаштыруу керектигинге Улуттук банк негизи кийлигише алабы? Рахмат. Бул дагы өзүнчө бир жаңы дебек, онлайн кредит тариздөдө азыр уже көптөгөн жарандарыбыз алып, колдонуп, негизи эмне үчүн буга көп жарандарыбыз макул болуп алып атканы бул негизи ыңгайлуулугу менен жана ылдамы. Тез арада кредитти онлайн кредит тариздесе болот жана эсептик счетуна түшүп акчаны пайдаланса болот. Ал эми тартиптери боюнча ар бир финанстык кредит уюму өзүнүн тартиби, өзүнүн сиз айткандай тиркемеси боюнча кечиресиздер. Нургазы мырза, сиз балким суулантырып кетесизби? Коммерциялык банктарга негизи Улуттук банк кийлигише алабы ошол системаларды жана жөнөкөйлөштүрүп койгонуна, насыялар оңой берилип жатканына. Бул жерде анын кесепетинен мисалы система жеңил жана насыя алуу оңой, бирок жарандар көп жабыркап жатышат. Балким өзүңүз улантып бересиз. Негизи банк ишине, коммерциялык банктар жана банктык эмес финанстык кредит уюмдарынын мыйзамдарын негизи Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамына бекитилген, банктардын банктык эмес финанстык кредит уюмдарына жана башка юридикалык жакта ошо жаатта жүргөн мекемелерге, ишканаларга Улуттук банк ишине кийлигише албайт. Негизи мен айтып кеттим, онлайн кредитти эмне үчүн жарандар алып атат? Билген адам, ошол ишкер дейик, ишкер бул ар бир мүнөт, ар бир сааты ишкер үчүн бул өтө баалуу нерсе да. Ошого мындай ыкма менен алып, кредитти алып, колдонуп, өз балында керектүү төлөмдөрдү жүргүзүүгө оңой болуп, жеткиликтүү болгондуктан буга умтулуп көп адамдар алып атат. Ал эми туура кийлигише болот, бул онлайн кредит тариздөөдө айрыкча биз эмне үчүн буну кээ бир адамдар бул туура эмес, может ойлошу мүмкүн, онлайн кредит керек эмес деген. Бирок мен айтып кеттим дагы, жеке ишкерлерге өтө жакшы бул инструмент. Ал эми кээ бирлери алданып калды. Туура алдамчылыкка туш келип, ошо онлайн кредитти тариздеп бирөөгө берип койду. Бирок бул учурда мына Улуттук банк 27 ноябрда Улуттук банктын айрым укуктук ченемдик актыларына өзгөртүү толуктоолорду киргизип, токтом чыгарып, токтомдун негизги максаты ошо алдамчылардан коргоо максатында жөнөкөй жарандарды, кардарларга ошо жардам катары. Бул токтомдо белгилүү кетчү нерсе, негизгиси бул токтоп туруу мезгили деген бир термин киргизилип атат. Токтоп туруу мезгили угуп калдыңыздар, ошо соц тармактарда дагы чыгып жарыя болуп атат. Негизи бул эмне деген түшүнүк? Токтоп туруу мезгили дегени онлайн кредитти тариздөөдө, кредитке келишимге кол коюуда баш тартууга жана кредитке ушул кол коюлган кредитке көрсөтүлгөн белгиленген сумманы которго чейин банк кардарга ушул аралыктагы мезгил. Ар бир которуудагы көлөмүнө жараша
өзүнүн мөөнөтү бар. Мисалы 15 миңден 50 миңге чейин 3 сааттык токтоп туруу мезгили, 50ден 100ге чейин 6 саат, жана 100 миңден өйдө 24 саат токтоп туруу мезгили бекитилген. Бул демек негизинен ушул алдамчылардын айнын жардам катары мен айтып кеттим. 3 сааттын ичинде мисалы сиз 20 миң алдыңыз, тариздедиңиз, бирок ойлонуп көрсөңүз бул кредит мага керек эмес, баш тартайын деп, ошо 3 сааттын ичинде сиз баш тартып койсоңуз болот. Албай коюшуңуз мүмкүн. Же баягы биз баягы сүйлөшкөндөй, бирөө токтоткуча адам ушул баягы темпте кете берет да. Буну тезирээк которуш керек, неме кылып, ушул маалда өзүңүздү ырастап, бир аз токтоп дегендей 3 сааттын чечимиңизди чечип, анан мен бул кредиттен баш тартайын деген чечимге келип калышыңыз мүмкүн. Ошол дагы кошумуп кетчү нерсе, 100 миңден өйдө кредиттер болгон учурда албетте онлайн кредит тариздөөдө тастыктоо үчүн сизге телефон чалуу, ошол мекемеден телефон чалып тастыктарга бар, да, тастыкташат онлайн кредитте. Эгерде сизге ушул чалуу болбосо, сизде акча которулбай калат. Чалуу дагы 100 миңден өйдө болгону бул туура негизи. Сизде мисалы 200 миң онлайн кредит тариздеген болсоңуз, 200 миңди сизге чалып тактаганда балким ушу 24 сааттын ичинде сиз дагы ошол боюнча дагы баш тартып, жок мен албай эле коеюн деген чечимге келип калышыңыз мүмкүн. Ушундай бир немелерге онлайн кредит боюнча ошондой бир жаңы токтоп чыгарып, Улуттук банк ушундай жардам катары алдамчылардын коргоо максатында ошондой токтом чыгарылган. Ишке кирген. Анан ошол эле учурда коммерциялык банктардан аткарылышын сиздер көзөмөлдөйсүздөр. Албетте, биз негизи бул дайыма ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча жалпы банк системасынын айланасында мыйзамдарга Улуттук банк, коммерциялык банк жана башка банктык эмес финанс кредит уюмдарына көзөмөл жүргүзөт. Негизи лицензия алгандар биз тараптан көзөмөлдөө дайым жүргүзүлөт. Ошол эле учурда ошол жана ойлонуп токтоп туруу системасы мисалы шылуундардан жабыркагандын алдын алуусун мисалы канча пайызга же канчалык деңгээлде жеңилдете алат сиздердин прогноз боюнча? Бул эми токтом дагы бир абдан ойлонулуп, ошол жарандарга ыңгайлуу болсун, булар телефондон алданып калбасын же балким сиз айткандай ошол эле ойлонуп чечим чыгарсын, шашылыш насыя албасын, кийин аны кайтарууда кайра эле өзү кыйналбасын деген сыяктуу бир көйгөйлөрдөн улам бул токтом кабыл алынган, Туура. Туура, албетте мен энди ойлойм, албетте бул токтом биздин жарандарга, көп жарандарга жардам берип калат. Кээ бир учурларда айтып коём, алдамчыларга туш болгон учурда, конечно, 3 саат, даже минимально 3 саат болгондо да 3 саат көптөгөн убакыт. Ойлонуп, бул мен алдандым окшойт. Кой мен буну албай эле коеюн деген чечимдерге келип калат. Мен ойлойм, бул өтө жакшы элдер үчүн өтө жакшы токтом и натыйжасын берет албетте. Анан негизде ошол онлайн насыя алганда, мисалы ал жаран өзү алабы же ошол эле шылуундарга онлайн түрүндө маалыматтарын, жеке маалыматтарын берип алдырып жибереби? Негизи ошол баары бир жаран өзү кайтарууда жана пайыздык өлчөмүн эске алганда, көптөгөн ири сумма алганда аны кайтарууда кыйналат, аксайт. Анан мисалы азыр өзүңүздөр деле билип атасыздар го, кайрылгандардын арасында жана жабыркагандардын онлайн түрүндө ошол мен атымдан насыя алып койду, мен эми муну кантип кайтарам банкка, кантип мен төлөйм, мен өзүм ынтип жашасам деген шартта деп аябай көйгөйлөр көп айтылып атат. Анан негизи ошол жана коммерциялык банктардын демек жана пайыздык ченине дагы Улуттук банк кийлигише албайт, Кимиңиздер жүрөсүздөр? Нургазы мырза. Жана токтоп туруу мезгили боюнча да кошумча кетсем, баягы мисалы кээде жаран өзү билбей калат да, тиркеме сырттан кирет, алып коет. Бул токтоп туруу мезгилинде да ошол өтө пайдасы тиет. Себеби бир канча убакытта биз тиркемени карап турабыз да, ишибиз түшүп калат, мисалы 24 саат чоң убакыт бир ишибиз түшөт, сөзсүз азыр жашообуз тиркемелерге байланышып калды да, ошол учурда байкап калуу мүмкүнчүлүгү да өтө жогору. Акмал Мукадамович айтып кеткендей, баягы жарандын психологиялык абалынан пайдаланып, ойлонууга мүмкүнчүлүк бербестен кетүү жолун да алына алат. Андан баягы пайыздар боюнча айтайын десем, көпчүлүк учурда алданып калган фактысы болгон учурда ошол
кайсыл банкта болсо ошол банкка жарандар түздөн түз кайрылышы зарыл. Анан биздеги маалыматтар боюнча ушундай арыздар түшкөндө биз банктар менен иштейбиз, коммерциялык банктар менен. Алардын айтымында пайыздарды токтотуп атышат. Эми негизги сума бирок алынып калган үчүн эми ал укук коргоо органдарынын жыйынтыгы чыккычан кардардын моюнда болуп калышы мүмкүн, себеби анын атынан кетип атат. Бирок баягы кредит алынып, бирок эсептен кетпей калган учурлар да болот. Аны банкка кайрылса, ал кайра калыбына келтирип эч кандай пайызсыз жаап коюп жатышат. Анан негизи эле ошол пайыздык чен боюнча Улуттук банк кийлигише албайт, коммерциялык банктардын жана койгон пайыздык ченине насыя берүүдө. Анын көлөмүнө Улуттук банк кийлигишүүгө мыйзамдар боюнча укуктуу эмес, себеби бул да рыноктук экономиканын негизинде калыптанат. Акчаны мисалы банктар бир жерден инвестиция аркылуу же кайсы бир жерден каражаттарды табышат. Ал каражаттардын булактарынын өздүк наркы болот. Ал канча чыгымга түштү, андан тышкары имараттарды тейлөө, кызматкерлерди операциялык чыгымдар, башка бир канча факторлордон тургандыктан бир өздүк наркы пайда болот да. Ал өздүк наркынан төмөн деңгээлде бере алышпагандыктан биз кийлигишүүгө, Улуттук банктар анан кийлигишүү жок. Урматтуу көрөрмандар, азыр бизде кыска тыныгуу, андан соң эфирибизге кайтабыз. Биз эфирибизди андан ары улантабыз. Урматтуу кесиптештер, шылуундардан кантип коргонобуз? Эфирдин бүтүшүнө бир нече мүнөт убакыт калды. Анын ичинен дагы бир эң маанилүү суроолордун бири жана азыркы учурда күмөндүү интернет ресурстары аркылуу акча тапкандар, жарандарды алдагандар, акчасын алгандар аябай көбөйдү. Анан Апсатар мырзага ошол эле суроом бар болчу. Негизи жарандардын арыздаттануулары менен интернет ресурстардын ишмердүүлүгүнө бөгөт койсо болобу? Жөнөкөй сөз менен айтканда, жаптырса болобу? Ушул сыяктуу учурлар негизи мындай катталганбы? Эгерде ошол интернет тармагында кайсы бир сайт мыйзамчы иш-аракеттерди кылган болсо, сөзсүз түрдө аны арыздын негизинде жабууга болот. Бирок ага карабастан ошол өздөрү интернет экен, ошол жерден өздөрү башка сайт ачып алып, башка алдамчылар, башка шылуундар, башка сайттарды ачып дагы ишмердүүлүгүн жүргүзгөн учурлар пайда болот. Бирок ага карабастан ошолорго дагы бөгөт коюуга сөзсүз түрдө мүмкүн болот. Анын негизи ошол жана сиз айткандай эле өзүнчө жаңыдан сайт ачып, интернет ресурс ачып, ал жерден жарандарды азгырык катары колдонуп акчасын алып жүргөндөр, бул жана күчтүү жана программисттер дейли интернеттин сырын билгендер болуп атат, кайсыл бир программаларды бузуп кирип акчасын алгандар болуп жатат. Анан негизи ошондой баягы жарандар, шылуундар өздөрү кармалабы? Сөз түрдө Кыргызстандын ичинде болгон болсо, кармоо оңойго турат дагы, алар сөз кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар болгон. Анан дагы бир маселе бизде азыр эми түз эфирде болгондуктан биздин жарандарга айтып өтсөңүз болот. Жана ошол эле шылуундарга алданып, телефон аркылуу акчасын алдырып жибергендер, мисалы сиздерге кайсыл телефон номерлерге же кайсылдареке кайрылыш керек, кандай негизде сиздерге кайрылган оң, арыз түрүндөбү же өзеки кайрылышы керекпи? Канчалык мисалы көйгөйдү эрте айтса, маселе ошончолук тез чечилет, көйгөй жакшы. Сөз түрдө эгерде кандайдыр бир шылуундардын тузагына түшүп алданган учурлар боло турган болсо, сөз биздин өзүбүздүн Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын 48282 номери бар жана 102 номерине кайрылса, ошол жерден толук маалымат берип, кайсы жерге арыз жазат, кандай кылат, ошол жерден маалымат алат. Анан эми Улуттук банктын өкүлдөрүнө, Акмат мырза, Нургазы мырза, сиздерге сурообуз. Жана эң дагы бир жарандар эске алчу маанилүү маселелердин бири бул ошол шылуундардан кантип коргонобуз, эмнелерди эске алышыбыз керек, кайсыл жагдайларда мындай өзүбүзгө мындай этият болгонубуз, коопсуз болгонубуз жакшы. Сиздерден бир кеңеш болсун, Өтө маанилүү болуп атат ушул суроо. Себеби бул маселе боюнча мен ойлойм, ар бир жаран негизинен банктын кардары болуп атат да азыр. Ар бирибизде банктык картабы, мобилдик тиркемеби бар. Ошого эң негизгиси мына карта, банктын картасы боюнча айтып кетсек, мисалы көбүнчө мындай көрүп калам, кээ бир адамдар ушул пин-кодун бетине эле жазып койгон учурлар болот. Артына жазып коет. Же баягы бир кагазга жазып, жанында көтөрүп жүрөт, бир целлофанга ороп дагы кошо. Мындай унукпаш керек. Пин-кодду аракет кылып өзүңүз эсиңизге сактап, ошо өзүңүз эле билип, башка бирөөгө бербей. Бул энди
өзүңүздүн каражатыңыз болгонуңузда үй бүлөңүз менен макул мүмкүн сиз берип чечип кел деп өзүңүз ишенген адамга беришиңиз мүмкүн, бирок бөтөн адамдарга бербөөгө. Экинчиден мына банкоматтан акча чечип аткан учурда ушуну дагы көбүнчө байкап калам, аркаңызга келип туруп алат да. Анан ушул моментте шектүү жагдайлардын бири туруп турсаңыз же пин код тергенде колуңуз менен жаап пин кодду теришке ушу бир аракет кылып кылышыңыз керек. Бирөө көрүп турганда банкоматта баягы эсебиңизде канча акча дегенди чыгарып көрсөтүп койгондон өзүнчө дагы кооптуу да. Бунун да акчасы көп экен дегенде уже ойлонуп алат да. Ал эми мына банктык шилтемелер боюнча албетте алам ошондой. Ал боюнча для входа деп пин код немелерди ал дагы мына видео чалуулар менен мантип көрсөтүп бирөөлөргө жарыя кылыштын кереги жок. Полный бул өзүнүн жеке маалыматтар катары сакташыңыз керек да. Кээ бир учурларда ошо банктык карталарды мындай практикада болгон, билбей калып үй бүлөсүнөн дагы бирөөлөр барып акчаны чечип курутуп дегендей, анан картаны ээси барып чечкен учурда картада акча жок. Анан ар бир банкоматта банктын кеңсесинин тегерегинде камералар бар. Карап чыгып учурда караса, анан көрсөткөндө менин балам экен деген учурлар катталган да. Бул дароо эле бул уже бирөө урдады деген немеден алыс болуп, биринчи териштирип көрүп, банк менен түз түз барып сүйлөшүп, бир чечип көрүүгө аракет кылыш керек. Негизги эрежелердин бири. Нургазы мырза, дагы кандай жагдайларды биз эске алганыбыз оң? Азыр эми банктык карта боюнча көп нерсе айтылды, акчаны алууда эмне кылуу керек? Негизи жарандар банктык кызматтарды алуу үчүн банкта эсеп ачыш керек болот да. Ошо жарандарга кайрылат элем, эсеп ачууда банктын кеңсесине барган мезгилде сөзсүз түрдө мен ушундай бир шылуундук, бир ушундай окуяга же эсебимде менин аракетимдин сыртында бир кыймыл аракеттер башталган учурда сиздер менен кандай байланышам деген суроону бериш керек. Банктын кызматкерлери атайын бир жашыруун сыр сөз беришет. Ошону телефон номерлерин беришет. Ошолорго чалып, ушундай болуп атат. Сыр сөздү айтса, ал эсебин блок алып коет да, токтотуп коет кыймыл аракеттичи. Же болбосо өзү кандайдыр бир көп чоң сумма иштетпей турган болсо, бир чектөө киргизип койсо болот банк менен байланышып туруп. Мисалы мен эсебимде 15 000 сомдон жогорку аракетке жол бербейм деген сыяктуу. Андан экинчиси ар түрдүү тааныштардан, WhatsApp группалардан, социалдык тармактардан келген шилтемелерди ачпаш керек. Кызыктыруучу болушу мүмкүн, же болбосо мындай көбүнчө ошо кызыктыруучу кандайдыр бир азгырык тартат да. Мындай мисалы Улуттук банктын сайты, Улуттук банк мынандай акция өткөзүп атат деген сөз чыгат. Бирок түгүндө баягы ар бир мекеменин интернет сайтынын адреси болот да. Ошол адрестеги тамгаларга бир тамга кошуп, же бир цифра кошуп, мындай бир көз менен караганда окшош сыяктуу сездирип коет да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча андайды ачуунун кереги жок. Себеби Улуттук банк же кайсы бир банктар мындай өтө эле ыңгайлуу шартта бир кандайдыр бир акцияларды өткөзбөйт. Ошону эске алыш керек. Эң негизгиси сөзсүз түрдө банк менен тыгыз байланышта иштеп, ушундай кооптуу кырдаал жаралар менен ошол эсепти кыймыл аракетин токтотуп, же болбосо суммага чектөө киргизип иштесе болот. Анан өзү каалаган учурда гана сумманы чоңойтуп, ал иш аракет бүткөндөн кийин кайра мурунку абалына келтирип койсо болот. Азыр эми жана онлайн шылуундарга алданган учурлар мисалы этап менен жыл сайын өсүп келатпайбы? Анан ага жараша мисалы жарандардагы мисалы этият болойлу, абайлайлы, бул эмне үчүн менин жеке маалыматтарым сурап жатат, эмне үчүн паспортумдун көчүрмөсүн сурап жатат, эмне үчүн менин картамы сүрөт тартып жибер деп жатат деп биз эми гана кооптонуп калдык. Анан эми албетте биз дареметибиз же билимибиз түшүнгөнүбүз жеткенче. Негизи айтайын дегеним ошол жыл сайын ошол алдамчыларды жана ошол системаны бузуп киргендердин катары көбөйгөн сайын элдин бир маалыматтуулугу дагы өсүп жатабы? Албетте өсүп жатат. Бул окуялар башталган мезгилден бери бир топ элде мындай оң тарапка түшүнүк пайда болду. Андан сырткары Улуттук банк тарабынан да эмне иштерди аткарып атасыздар? Финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында бир топ
көчмө семинарларды өткөзөбүз. Биздин кеңсеге чакыруу аркылуу айрыкча жаштарга, анан райондорго, алыскы райондорго чейин барабыз. Айыл өкмөттөрдүн кеңселеринде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жардамы менен кызматташуунун негизинде билим берүү мекемелеринде, окуу жайларда бүт топ ушундай финансылык сабаттык жогорулатуу семинарлар өтүп келет. Ал Ош шаарында дагы, Ош областында дагы жыл сайын атайын бекитилген план негизинде өтүп атат. Себеби мурда пайыз деген эмне, кредит деген эмне сыяктуу маселелер айтылса, азыр шылуундардан коргонуу боюнча онлайн тиркемелерди коопсуз колдонуу сыяктуу маселелер да камтылган семинарлар өткөзүп жатабыз. Анан ошол эле учурда өз кезегинде мисалы ошол эле укук коргоо органдарынан, ички иштер башкармалыгынан, аймактык бөлүмүнө кайрылгандан сырткары сиздерге дагы жабырлангандар кайрылган учурлар болот жана кайрылышат. Анан сиздерге кайрылуунун жол жобосун кимиңиздер айтып өтөсүздөр? Кантип кайрылуу керек? Албетте, эгерде ушундай бир жагдай түзүлүп калган учурда Улуттук банк бизден кайрылса болот. Биздин кеңсеге келип кайрылса болот. Коомдук кабылдамабыз бар. Же телефон аркылуу дагы кайрылса болот. Телефонду акырда айтып коебуз. Мен дагы кошуп айтып кетейин дегеним, баягы элдердин аң сезим бир аз өзгөрүп, жакшы жакка кетип, баягы сабаттуу деп койсок, кээ бир учурларда уже көрүп туруп, угуп туруп, ушундай немеге мен дагы кабыл кабайын, ушуну эстеп алайын дегендей. Ошол жаатында биз дагы мана жалпы каражаттар массалык маалымат каражаттары менен биргеликте биз дагы өзүбүздүн макалаларыбызды гезиттерге жана роликтерибизди дайыма чыгарып турабыз, жарыялап турабыз. Дагы кошумча баягы да эстеп кеттим, банк карттаны дагы эстеп. Банк карта мындай башкача айтканда бул сейфиңиздин ключу да. Ошо сейфиңиз ключуңузду бирөөгө берип койгонду эле элестетиң да, ошого мындай бир бекем кармаңыз деп айтып кететтим да. Ал эми капчык, электрондук капчыктар бул баягы күнүмдүк же бир операцияны, бир товарды сатып алууга же бир кызматты сатып алууга жараша акчаңыз эле турса, ошону менен колдонуп, которуп, ошо бул баягы сактоочу шилтеме эмес да, же кошелек. Бул күнүмдүк ишиңизге жарандуу бир ыкма. Неме телефонду айтып кетсеңиз? Айтып өтсөңүз болот, биз эфир жыйынтыктайбыз. Кайсыл номерлер аркылуу, телефон номерлерине сиздерге жарандар коомдук кабылдаманы дейт. Балким өзүңүздөрдүн банктын Ош областтык башкармалыгынын көзөмөл бөлүмүнө кайрылса болот. Жарандар ушундай көйгөйлөр боюнча 48392 номерине кайрылса болот. Урматтуу көрөрмандар, биз мына ошол менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, акыркы учурларда санар иптештирүү, анын ичинде ошол эле коммерциялык банктарда акчаны алып которуу системалары жеңилдештирилип, онлайн түрүндө болуп жатканы менен тилекке каршы анын терс тарабы дагы болуп жатат. Тагыраагы жарандардын алданып калган учурлары боюнча биз бүгүн сөз кылдык. Негизи бул маселе Кыргызстан боюнча, анын ичинде башка мамлекеттерде дагы көйгөй болуп жатканын Акмал мырза белгилеп өттү. Ошол эле учурда жабыркап арыз менен кайрылгандар укук коргоо органдарында дагы азыркы учурда иштери тергелип жатат. Анын ичинде шылуундардын арасында бир гана кыргызстандыктар эмес, чет өлкөнүн жарандары бар экендиги, ошол эле учурда алдап алынган акчалар чет өлкөгө которулган учурлар дагы бардыгын Абсатар мырза өз кезегинде белгиледи. Негизден жалпы алып караганда бардык эле жаранда финансылык сабаттуулук жок. Жалпы эле жарандар шылуундардан кантип коргонуунун жол жобосун билбейт. Бул жаатта Улуттук банктын өкүлдөрү Нургазы мырза аймактарда финансылык сабаттуулук боюнча түшүндүрүү иштери, ар кандай семинар, тренингдер өткөрүлүп жатканын маалымдады. Жалпы алып караганда бардык жаран өзүнө сак болуп, өзүнө жеке маалыматтары, ошол эле банктык карта, онлайн капчыктарына коопсуз болуп, этият мамиле жасаса, бул албетте шылуундарга алдануунун бир алдын алууда этият чаралардын бири болуп саналат. Мына ошону менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болдум. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биздин эфирлер андан ары уланат.